Саламатсыңарбы? Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн аскерге чейинки даярдык сабагынын окутуучусу Шамшиев Канатбек Алимбековичтин студенттерди аралыктан окутуу боюнча даярдалган видео сабагына көңүлүңөрдү бурам. Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Аскерге чейинки даярдык сабагын баштайбыз. Сабагыбыздын темасы аскердик наамдар. Окуу суроолору: биринчи окуу суроосу аскер кызматчыларынын курамы, экинчи окуу суроосу аскер кызматчыларынын бири-бирине кайрылуу тартиби, үчүнчү суроосу аскердик наамдар жана айырмалоо белгилери. Сабактын максаты студенттерге Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскердик наамдары жана айырмалоо белгилери жөнүндө түшүнүк берүү жана патриоттук сезимдерди ойготуу. Окутуунун жыйынтыгында студент аскер кызматчыларынын курамын билет, аскер кызматчыларынын бири-бирине кайрылуу тартибин аткара алат, аскердик наамдарды жана айырмалоо белгилерди айырмалай билет жана практика жүзүндө колдоно алат. Анда биринчи окуу суроосуна өтсөк, биринчи окуу суроосу аскер кызматчыларынын курамы. Аскердик наамдар боюнча силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн биринчи кезекте аскер кызматчыларынын курамы жана аскер кызматчыларынын бири-бирине болгон кайрылуу тартиби жөнүндө айтып өтсөм, жалпысынан айтканда, аскер кызматчылары бир канча курамдарга бөлүнөт. Алар төмөнкүлөр: солдаттар, сержанттар, прапорщиктер жана офицерлер болуп. Бул жерде айта кетчү нерсе: солдаттар мөөнөттүү кызматтагы аскерлер, кызматтын мөөнөтү 1 жыл. Мөөнөт кызматка 18 жаштан 25 жашка чейинки эркек жарандар чакырылат. Бул милдеттүү кызмат болуп эсептелет. Ал эми сержанттар, прапорщиктер жана офицерлер контракттык негиздеги аскерлер. Контракт 3 жылга түзүлөт. 3 жыл бүткөндөн кийин кааласа кызматтан биротоло бошоп кетсе болот, кааласа контрактты дагы 3 жылга уласа болот. Чектик куракка жеткенге чейин. Контракттык кызмат өзүңөр билгендей ыктыярдык кызмат болуп эсептелет. Контракттык кызматта кыздардагы аскердик кызматты өтөгөнгө укугу бар. Аскердик кызматта болуунун чектик курагы жөнүндө айта кетсем, мыйзамда төмөнгүдөй белгиленет. Бул контракттык негиздеги аскерлерге тиешелүү. Ушул куракка чейин гана аскердик кызмат өтө алышат жана пенсияга чыкканга да укугу бар. Сержанттар курамы 45 жашка чейин, прапорщиктер курамы, кенже офицерлер курамындагы офицерлер, майор, подполковниктер 48 жашка чейин, полковниктер 53 жашка чейин, генерал-майорлор 58 жашка чейин, генерал-лейтенанттар жана жогорку аскерлик наамдагы офицерлер 63 жашка чейин гана кызмат өтөй алышат. Ал эми башка кесиптин ээлеринде чектик курак мыйзамда көрсөтүлгөн. Ал эркектер үчүн 63 жаш, ал эми аялдар үчүн 58 жаш. Анда сабактын экинчи суроосуна өтсөк, экинчи окуу суроосу аскер кызматчыларынын бири-бирине кайрылуу тартиби жөнүндө болот. Биз бири-бирибизге кайрылган аты жөнүбүздөн айтып кайрылабыз. Ал эми аскер кызматчылары бири-бирине кайрылганда аскердик наамдары боюнча кайрылышат. Аскер кызматчылары өздөрүнүн кызматка абалы жана аскердик наамдары боюнча бири-бирине башчы же болбосо баш ийүүчү болуп эсептелет. Башчы баш ийгендерге буйруктарды берүүгө жана алардын аткарышын талап кылууга укуктуу. Баш ийген аскер кызматчысы башчынын буйруктарын сөз кайтарбастан так жана өз убагында аткарууга милдеттүү. Эми мисал келтире турган болсок, башчы баш ийген аскер кызматчыларын чакырганда сержант Асанов деп чакырат. Ал эми бирдемени талап кыла турган болсо, жолдош сержант деп кайрылат. Ал эми баш ийген аскер кызматчылар башчыга кайрылууда жолдош лейтенант же болбосо жолдош полковник кайрылууга уруксатпы деген тартипте кайрылышат. Сабактын үчүнчү окуу суроосуна өтсөк, үчүнчү окуу суроо аскердик наамдар.
Сабактын башында айтылгандай, аскер кызматчылары солдаттар курамынан, сержанттар курамынан, прапорщиктер курамынан жана офицерлер курамынан турат. Ал эми аскердик наамдарга кайрыла турган болсок, солдаттар курамында 2 аскердик наам каралган. Булар катардагы жоокер жана ефрейтор аскердик наамы. Ефрейтор аскердик наамында бир кызыл түстөгү белги көрсөтүлгөн. Сержанттар курамы 4 аскердик наамдан турат. Булар кенже сержант, 2 кызыл түстөгү белги көрсөтүлгөн, сержант 3 белги көрсөтүлгөн, улук сержант, бир кенен сызыктагы белги көрсөтүлгөн, старшина бир ичке жана кенен сызыктагы белги көрсөтүлгөн. Прапорщиктер курамында 2 аскердик наамдан турат. Прапорщик жана улук прапорщик. Өзүңөр көргөндөй жылыздар узундан жайгашкан. Ал эми офицерлер курамы 3 курамга бөлүнөт. Булар кенже офицерлер курамы, улук офицерлер курамы жана жогорку офицерлер курамы болуп. Кенже офицерлер курамында 4 аскердик наам каралган. Булар кенже лейтенант аскердик наамы. Бул аскердик наамда жылыз ортосуна жайгашкан жана погондун ылдыйкы бөлүгүндө Кыргыз мамлекетинин туусундагы сүрөт түшүрүлгөн. Бул сүрөт Кыргыз элинин улуттук боз үйүнүн түндүгү. Жана ушул белги бардык эле аскердик наамдарда жайгашкан. Ал эми прапорщик сержанттар курамында жана прапорщиктер курамында, ошондой эле милиция кызматкерлеринин погондорунда мындай сүрөт жайгашкан эмес. Андан кийинки погондун жогорку бөлүгүндө топчу жайгашкан. Топчуда Кыргыз Республикасынын гербинин сүрөтү түшүрүлгөн. Андан топчудан кийинки белги бул эмблема деп аталат. Бул эмблемалар боюнча сабактын жүрүшүнө дагы кайрылабыз. Андан кийинки аскердик наам бул лейтенант аскердик наамы 2 жылдыз туурасынан жайгашкан. Андан кийинки 3 жылдыз 3 бурчтук формасынан жайгашкан. Андан кийинкиси 4 жылдыз, бул капитан аскердик наамы. Улук офицерлер курамында 3 аскердик наам каралган. Булар майор, подполковник жана полковник. Бул жердеги сүрөт, анан кийин жылыздардын көлөмү дагы чоңураак кенже офицерлер курамындагы белгилерге караганда. Андан кийинки аскердик наам бул генералдык наамдар. Улук офицерлер курамы, жогорку офицерлер курамы генерал-майор, генерал-лейтенант жана генерал-полковник. Генерал-полковник 3 жылдыз, генерал-лейтенант 2 жылдыз жана генерал-майордо 1 жылдыз жайгашкан. Булар дагы туурасынан жайгашкан. Бул жерде айтып кетчү нерсе, прапорщиктер курамында да ушундай туурасынан жайгашкан жылдыздар. Бул милиция кызматкерлеринин наамдары. Бул офицерлер курамындагы наамдар аскер кызматкерлериндеги наамдарга эле окшош. Жылдыздардын жайгашышы. Бул погондор өзүнүн түсү менен айырмаланат. Кара көк түстөгү түс жана ортосунда кызыл сызыктар жайгашкан. Кенже офицерлер курамында бир кызыл түстөгү бир кызыл сызыкча жайгашкан. Ал эми улук офицерлеринде 2 кызыл сызык жайгашкан. Бул погондордо да топчуда Кыргыз Республикасынын гербинин сүрөтү түшүрүлгөн. Жана бул жерде жылдыздардын жайгашышынын аралыктары көрсөтүлгөн. Канча сантиметр болуш керек? Бул аралыктар аскер кызматында дагы ушундай аралыктар талап кылынат. Бул жерде сержанттар курамындагы аскердик наамдын белгилери сары түстө болот. Старшина аскердик наамынын белгиси узундан жайгашкан. Бул жерде фуражки, кышкы баш кийим, милиция кызматкерлериники жана ошондой эле мына жерде мына шеврон көрсөтүлгөн. Погондун түзүлүшүнө токтоло кетсем, погондун узундугу 13 сантиметр, турасы 5 сантиметр.
погонго сары алтын түстөгү белгилер коюлат, тагылат. Мына жерде айта кетсем, мына жерде Кыргыз Республикасынын желегиндеги сүрөт тартылган. Ал эми мына жерге аскерлик намдардын белгилери тагылат. Мына эмблема деп аталат. Мына жерде топчуда Кыргыз Республикасынын гербинин сүрөтү тартылган. Эмблема боюнча айта кетсем, ошогон мындай эмблемалар болот. Мына жерде танканын сүрөтү турган, бул ош тилинде айтканда танковые войска. ВДВ деп коет, воздушно-десантские войска, бул Россияда ушундай аталат. Бул курактагы аскерлердин эмблемасы. Ал эми бул жерде бул белги медициналык кызматта иштеген аскерлердин белгиси. Болсо аскердик музыканттарда, оркестрда иштеген аскерлердин белгиси. Ошого окшогон көптөгөн белгилер погондун мындай жеринде тагылат. Эмблема деп аталат. Андан сырткары погондун чекесиндеги түстөр дагы аскер кызматчыларынын кайсыл түрүндө кызмат өтүп аткандыгын билгизет. Мисалы үчүн кызыл түс ички аскерлердин жана түзөтүү мекемелерин кайтарган аскерлердин ушундай кызыл түстө болот. Погондун чекесиндеги түсү. Ал эми болсо улуттук гвардияга тиешелүү. Көкүч түс. Ал эми чекеси жашыл боло турган болсо, мындай жашыл түстөгү боло турган болсо чекеси, бул чек ара аскерлерине тиешелүү. Погондор боюнча айта кетсем, жана жогоруда айтылгандай, мына кенже лейтенант, мына эмблема ички аскерлердики. Андан кийин лейтенантта мындай 2 жылдыз болот. Ал эми улук лейтенантта мындай 3 жылдыз мындай. Андан сырткары капитан 4 жылдыз, майор 5 жылдыз, 1 жылдыз мына чоң. Бул жерде айтып кете турган нерсе, мына майордо дагы 1 жылдыз, кенже лейтенантта дагы 1 жылдыз. Бирок жылдыздардын көлөмү бири-бирине караганда кенже лейтенантка кичирээк, ал эми майордуку көлөмү боюнча мына чоңураак. Андан кийин мына полковник. Полковник менен улук лейтенанттын дагы мындай болот. Мына улук лейтенантта дагы 3 жылдыз, полковникте дагы 3 жылдыз. Бирок полковниктин жылдыздары көлөмү боюнча чоңураак болот. Андан сырткары мына прапорщик жана улук прапорщик жана бул жерде шеврондор көрсөтүлгөн. Шеврондор аскердик кызматтын түрүн билдирип туруучу белги. Бул жерде улуттук гвардия, чек ара аскерлери, ички аскерлер жана атайын багыттагы аскерлердин түрүн билдирип туруучу белгилер. Бул жерде скорпион, бөрү деп турат. Ушул шеврондор аскердик форманын оң жагына жана сол жагына кадалат. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, шеврондор боюнча куралдуу күчтөрдүн курамына кирген аскерлердин сол жагында куралдуу күчтөр деп жазылат дагы. Ал эми оң жагында ошо куралдуу күчтөрдүн курамына кирген аскерлердин аталыштары жазылат. Бул жерде мына улуттук гвардия деп жазылып турат. Кудел ушундай жерге чек ара аскерлери, абадан коргоон аскерлери жана курактагы аскерлер деп жазылат. Ал эми аскерлик түзүлүштөргө кирген аскерлердин сол жагында бул жерге аскерлик түзүлүштөр деп жазылат. Ал эми оң жагына ошо аскерлик түзүлүштөргө кирген аскерлердин аталыштары жазылат. Мисалы үчүн ички аскерлер, түзөтүү мекемелерин коргоон аскерлер, өзгөчө кырдаалдар миссиянын аскерлери дегендей. Андан сырткары бул жерде көйнөккө кадалуучу погон, чекеси көк түстө турат. Көк түстөгү түс бул
улуттук гвардияга таандык түз. Андан сырткары көйнөккө кадалуучу погон ак көйнөктөргө кадала турган ак көйнөктөр майрам учурларда аскердик бөлүктөрдө майрамдар өткөрүлгөн учурларда кийилет. Андан сырткары бул жерде баш кийимдер көрсөтүлгөн. Фуражки, кепка жана беретка. Фуражкилер ортосунда тагылган белги бул кокарда деп аталат. Кепкада да болот жана береткада дагы болот. Фуражкилерди майрамдык иш-чараларда кийилет. Кепкалар болсо талаа формасы менен кошулуп кийилет. Беретканы дагы атайын багыттагы аскерлер кийет. Офицердик наамдарда иштөөнүн мөөнөттөрү жөнүндө айта кетсем, мыйзамда ар бир офицердик наамга өзүнчө мөөнөттөр белгиленген. Мисалы үчүн кенже лейтенант аскердик наамын алган офицер ушул аскердик наамда 1 жыл кызмат өтөйт. Эгерде кызматында кемчиликтер жана чоң тартип бузуулар болбосо, 1 жылдан кийин кезектеги лейтенант аскердик наамы ыйгарылат. Баардык эле офицердик наамдар өзүнө белгиленген мөөнөттү кызмат өтөгөндөн кийин кезектеги аскердик наамдар ыйгарыла берет. Мисалы үчүн кенже лейтенант алгандан кийин 2 жыл кызмат өтөйт. Андан кийин кезектеги улук лейтенант аскердик наамы ыйгарылат. Улук лейтенантта 3 жыл, капитанда 4 жыл, майордо 5 жыл, подполковникте 6 жыл кызмат өтөйт. Андан кийин кезектеги полковник аскердик наамы ыйгарылат. Сабагыбыз аягына чыгып атат. Силерге тапшырма аскердик наамдар боюнча гана кайтарым байланышка видео тапшырма даярдагыла. Ал эми түшүнбөгөн жерлерине суроо даярдап берсеңер болот. Аскердик наамдар боюнча материалдар интернетте жана университеттин китепканасында бар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.